Салам алейкум достор. Мен Жанара Секси Хатовнан иш боюнча сүйлөшкүм келди силер менен. Негизи жана 3 сутка камалып калбадыбы? Негизи 126 берене бул мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство мындай эле го. Мен билишим боюнча жаңылбасамчы, жана айыппул штраф салынат, 5500 сом ушундай болуш керек болмойм. Эгер аны төлөй албасаң, жанагы коомдук иштерге коомдук бир иш чараны кылганга обязует, алдындагыларын кылбайм деп отказывать этсең, анда жана 5 суткага камалат да негизичи. Мен деле бир чала була окусам деп 20 жыл мурун юрфакта окуп калдым белем. Же буну сот өзү чечим чыгарабы, сен 3 суткага отурасың, же сен штраф төлөйсүң депчи. Эмне критерий менен ошондой болот да. Анан негизи эле сөгүнгөн жаман, бирөөнү сөккөн андан дагы хуже. Бирок мындай жалпы карасакчы, могу Instagram, TikToкточу андан хуже сөгүнгөндөр толуп турат. 70% камап салып болот 3 суткаданчы. Там озгалгы сөздөр менен жазып, вообще уят сөздөр менен жазышат го, агырке сен акылдуу, мындайсың, тигиндейсиң, анан андай мындай деп. Эмнеге ошолорго чара көрүлбөйт дейм да. Ошондой эле Facebook'та азыраак андайларчы. Facebook'та аудитория Facebook'туку более-менее адекваттуулар. А вот Instagram, TikTok аман болсун да. Же ойлошобу, сүрөтүм жок болсо эле боло берет депчи, бирок мындай аябай уят сөздөр менен сүйтүп жазышат. Ошондой эле бизде сөгүнгөн чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер да жок эмес, толтур андайлар. Даже подчиненный сөккөн видеолорду эле көрүп эле жүрөбүз. Анда ошолорду дагы бир 3 сутка камап көрбөйсүңөр кандай дейсиңер?